Өмүрзак Коңурбаев атындагы Самансур орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Райымкулова Айзада Осмонбековна. Сабагыбыздын темасы Улуу ата мекендик жеңишке 75 жыл. Сабагыбыздын максаты Улуу ата мекендик согуштун 75 жылдык жеңиш күнүн алып келген биздин ата бабаларыбыздын эрдиктери тууралуу түшүнүк алабыз. 1941 жылы 22 июнда таңга маал немецтик фашисттик баскынчылар советтик чек араны бузуп өтүп, Советтер Союзунун Бейкут жаткан жерине басып кирди. Ошентип кан күйгөн казат Улуу ата мекендик согуш башталды. Кыргызстандын бардык жерлеринде митингдер болуп, ата мекенди коргоо үчүн кан жаныбызды аябайбыз, баскынчыларга өлүм деген ураандар менен фронтко жөнөтүүнү талап кылып жатышты. Кыргызстандан 380 000 адам согушка жөнөтүлүп, анын ичинен 1395 аялдарды түзгөн. Дүйнө жүзүн өрт алып, кара жалын каптады. Каянда аял шаркырап, кызыл кандын акканы. Апат күндөрдө уяттан уят эмеспи, уулуңдун үйдө жатканы. Эмне билик түшпөсө, эрдиги тошуна сыналат, кедири элдин кетпесе. Калбай калса кубалап, кагылан журтуң сенденмен, коро туткан балаңа кармашкан жоосун чыгалат. Тыш жаткан элиме душман келип кол салды, СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Тыш жаткан элиме душман келип кол салды, бейпил жаткан жериме кандуу согуш башталды. Узатышып, ыйлап сыздап энелер, өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө. Курман болду, баатыр болду, нечендер жашасын деп бизди ушул өмүргө. Кан согушка апаларда барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жарандарын таңышкан. Танк алдына тайманбастан барышкан, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. Экинчи дүйнөлүк согушка 61 мамлекет катышып, 51 миллион адам курман болгон. Ал капсалаңдуу күндөрдө колуна курал алууга жарамдуу ар бир азамат аскерге барууну өзүнүн эң башкы патриоттук иши, ыйык парзы деп эсептеген. Атасы кеткен бирөөнүн айылына кайтып келбеди, бешикте калган баласын бир жолу чиркин көрбөдү. Бирөөнүн кеткен баласы жадырап кайра келген жок, жай калган аппак сакалдуу атасы уулун көргөн жок. Бүкчүңдө уулум келет деп сармай каткан эдеси, жол карап каранын көрө албай, суу кандай болду денеси. Эстейм атын аргачан, майдандан келбей калгандын. Эрчөн болот эр курман, элеси ушул армандын. Кыргызстандыктардын канкор жоого каршы кандай кармашкандыктары калайык калкыбызга аттын кашкасындай белгилүү. Алар тууралуу ар кандай кырдаалда нечен курдай айтылды жана жазылды. Улуу ата мекендик согушта биздин жердештерибиз катышпаган жана чыныгы баатырдыкты көрсөтпөгөн бир да фронту, бир да чабуулу жок. Жинок Талгат 1922 жылы Бишкек шаарында туулган. 1940 жылы советтик армиянын катарында чакырышат. 1942 жылы Чкалов атындагы аскердик авиациялык мектепти бүтүрүп учкуч окугун алат. 305 жолу учуп чыгып душмандарга кирип согушкан. Мамасалы Тейшебаев 1923 жылы Куршап районундагы Тогуз Булак айылында туулган. 1942 жылы армияга чакырылып, Замбуректин мээлегич катарындагы солдат болгон.
жана ал Беларусь, Воронеж, Украина бир фронтторундагы салгылашууларга катышып келген. Жана 1944-жылы 3-июнда Днепр дарыясынын оң жээгиндеги плацдармды кармап туруудагы салгылашууларда катышып, жакшы эрдиктерди көрсөткөн. Чолпонбай Төлөбердиев 1922 Талас облусунун Чымкент айылында туулган. 1941-жылы аскерге чакырылган. 160-дивизиянын 363 полкунун аткычы болгон. Август айында 11 аскерден турган топ Дон дарыясынан өтөт. Бирок ачык жерде калгандыктан аскерлер Дзотко жакындай алышкан эмес. Дзотту жок кылууга Чолпонбай Төлөбердиев өз ынааны менен макул болгон. Чолпонбой буары менен жылып Дзотко жакын келет да гранаталарды аткан. Бирок Дзот токтобой аскерлерге ок аткан. Ок дарылары төгөнгөндөн кийин Чолпонбой өз денеси менен амбразураны жаап, советтик аскерлерге чабуул кылууга мүмкүнчүлүк берген. Дүйшөнкул Шопоков 1913-жылы Сокулук районунда Шалта айылында туулган. Согушка чейин колхоздун башкармасынын мүчөсү болгон. 1941-жылы август айылында 316 аткычтар дивизиясынын жоокери болуп катталган. Волоколамск шоссесинин тарабында душмандын борборго кире беришин коргоп, Москванын алдында 28 панфиловчулардын катарында салгылашкан. 1941-жылы 16 ноябрдагы салгылашууда Дубосеков разъездинде душмандын 50 танкасын чабуулун токтотуу учурунда өлбөс-өчпөс эрдик көрсөткөн. Теңдешсиз салгылашууда курман болгон. Дайыр Асанов Нарын облусу Атбаш районунун Башкайында айылында туулган. Ал Советтер Союзунун баатыры генерал-майор болгон. Ленин ордени 2 жолу 1-даражадагы Атамекендик согуш ордени, 3 кызыл жылдыз орденинин ээси болгон. 1941-жылы армияга чакырылып, согушта Түндүк Батыш, Дон, Сталинград, 2 Украина фронтунда салгылашкан. Сөнбеков Калайнур 1921-жылы Түп району Ой Булак айылында туулган. 1942-жылы март айында армияга чакырылып, ошол эле жылы лейтенанттардын курсун бүтүргөн. Согушка 1942-жылы ноябрда кирген. 1945-жылы 12 февралда Одер боюнда салгылашта Сөнбеков жоокерди чабуулга баштап, анын ийгилигин камсыз кылган. Эртелүү душмандын 2 батальондон ашуун, жөө аскерин, 9 танкалардын чабуулун 14 саатка токтоткон. Өзү 60 фашистти өлтүргөн. Көбүн жарадар кылган. 14 февралда бетме-бет салгылашында жалгыз өзү 7 фашистти жок кылып, экөөнү туткунга алган. Гитлердик баскынчыларга каршы жан аябай жаалдана салгылашууларда Кыргызстандык 72 жоокер, Советтер Союзунун баатыры деген жогорку наамга жана 21 жоокер Данк орденинин даңазалы 3-даражасына, 100 миңден ашуун жоокер СССРдин орденине жана медалдарына татыктуу болушкандыгын ар дайым зор сыймыктануу менен белгилейбиз. Биздин айылдан да мекенди коргоо үчүн көптөгөн аталарыбыз согушка кеткен. Аларды эскерип кетсек: Коңурбаев Кемел, Султаналиев Махмуд, Усубалиев Жусуп, Чыныбаев Асанидин, Алыбаев Кожоке, Молдопаизов Иса, Зайнидинов Арун, Сасыкеев Абытай, Сасыкулов Ишеналы, Сасыкеев Садык, Дүйшеев Мызакан, Мамбеталиев Мукаш, Токтомушев Акмат, Мамырбеков Сексеналы. Ушул аталарыбыздын эрдиги менен ушундай заңгыраган мектептен билим алып, тарбияланып келе жатабыз. Өткөндөрдү эскерип, гүлдөн койдук эстелик. Жеңиш, жеңиш, жер дүңгүрөп чыгат үн. Жеңиш, жеңиш, 4 жыл бою күткөн күн. Акыйкаттын туусу шаңга бөлөнүп, фашизмдин ичер суусу бүткөн күн. Эч убакта эл жерибизде согуш болбосун.